Барс Медиа тартуулайт. Өзүн кыргыздын деми атаган Гүлзат Мамытбек 1 февраль күнү Борбор каладагы эс алуу жайларынын биринде өзү продюсерлик кылып, Боордош казак эл менен биргеликте тарткан «Карта мечты» аталышындагы тасмасынын жабык көрсөтүүсүн чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар жана күйөрмандар үчүн тартуулады. Тасманын бет ачарына Казакстандын белгилүү 91 тобунун жигиттери келди. Бәріне сәлем! Көріскенімізге өте қуаныштымыз, алдарыңызда 91 немесе 91. Алгач шоу программаны Гүлзат Мамытбек өзүнүн патриоттук чыгармасы менен ачып берди. Андан соң 91 тобунун маалымат жыйыны өтүп, анда топтун жигиттерине кызыккан суроолор берилди. Хочу узнать, сколько у вас годовой бюджет? Годовой бюджет какой? Акчаң канча дейт? Окей. Годовой бюджет, у каждого в год примерно 5 миллиардов долларов, хотелось бы сказать. Так и говори, давай проектировать это все, да. У каждого по 5 миллиардов долларов. В принципе, это сейчас походит на тему карты мечты, поэтому да, давайте скажем, что 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов, поаплодируем, друзья! Эң кызыгы, бул топтун күйөрман кыздары жөн гана жылуу мамиле менен кабыл албастан эмоциясын жашыра албай ыйлап жаткандары да болду. Жай табам, солғашқы жалынды, жағайықшы қайтадан сіздер, саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, солғашқы жалынды, жағайықшы қайтадан. Андан соң иш-чаранын жүрүшүндө «Карта мечты» тасмасынын көрсөтүүгө кезек келди. Тасма мазмунуна кайрылсак, атасынын байлыгына чиренген жаш жигит оор сыноого кабылып, сел-саяк болууга чейин жетет. Күндөрдүн биринде бейтаныш адамдардын жардамы менен жумушка орношуп, кайрадан өзүнүн жашоосун баштайт. Жыйынтыгында ата-эне, дос жана жашоо кандай экенин түшүнүп, жеке ишкана ачып, кайрадан жашоосун башынан баштайт. Ал эми тасманын режиссеру кыргызстандык көрүүчүлөр бизди жакшы кабыл алышты. Мынчалык чоң деңгээлде өтөт деп ойлогон эмеспиз дейт. Шексиз жүгөнсүз жүргөн балаларга арналган кино. Жана де ар нерсенин өзүнүн шеги бар, жана бәріне асықпай, былай ойланып толғанып келу керек деген сияқты бір мағына білдіреді. Қырғызстанға 3-ші рет келіп отырмыз. Гүлзат айтты, давайте грандиозно тағы да жасайық деп. Енді осы жолы грандиозно жасаған түріміз. Менің ойымша бәрі ойдағыдай болды. Біз өте қуаныштымыз. Біз олай болады деп күткен жоқпыз. Негізі халық өте күшті қабылдады. Біздің көзімізден жас кетіп, бәріміз жүрегіміз соғып кетіп деген сияқты. Қатты қуанып қалдық. Негізі өте жақсы қарсы алып жатырсыздар. Рахмет сіздерге. Чындыгында өзүңүздөр байкагандай мотивационный күч менен келген Гүлзат Мамытбектин бүгүнкү демилгеси абдан бир жаштарга чоң бир талим, тарбия, сабак бергени көрүнүп турат. Себеби дегенде бүгүнкү кино тасманын режиссеру Амир мыкты режиссер. Ушундай жакшы нерселердин бардыгы тең Кыргызстанга көрсөтүп атканы, алып келип атканы мен үчүн абдан кубанычтуу болуп атат. Биздин жаштар ушундай жакшынакай кинодон өзүнчө бир сабак алып, өзүнүн жашоосун оңдоп, карта мечты деп коет. Ошондой бир жакшы нерселердин бардыгына алдыга жетишип атканы мен өтө кубанычтуу болуп атам да. Иш-чаранын уюштуруучусу Гүлзат Мамытбек программасы абдан чоң болгондуктан 12 саатка созулганын айтты. Тасманы баштайын деп атканда
как раз келип калдык деди. Жок, фан встреча кыла албайбыз, фан встреча платный, 10 000 доллар турат. Деди эле, анан фан встреча кыла албадым. Көптөн күткөн 91 сахнага чыгып, күйөрмандарынын кол чаап коштоосу менен концерттик программа уланды. Казак ырчылары сахнада 40 мүнөт катары менен ырдап, аларга кошулуп күйөрман кыздар да ырдап, колдорун сунуп кубанычтан ыйлап да жатышты. Соңунда топтун солисттери кайрадан Кыргызстанга сөзсүз келерин айтышып, күйөрмандарына убада беришти.